анан имам Шафийнин сөзүн келтирет. Эгерде Аллах таалам өзүнүн макулукаттарына ушул сүрөнү эле түшүрүп койгондо жетмек, башка сүрөлөр түшүрүп ушуну түшүргөндө эле жетмек деген сөздү алып келген. Бул деген өкүмдөрдө баардык нерседе жетет деген сөз эмес. Адамдын мындай бактылуу болушуна, бактсыздыктан оолак болушуна негизги нерселерге ушул аят жетмек деген. Себеби Куранда башка нерсенин баардыгы ушу илимди, амал кылууну, ушу бактылуулуктун жолун, бактсыздыктын жолдорун баяндап, кенен түшүндүрүп айтылат, кабар берет. Бул нерсе эмне десе, негиздер. Бактылуулук менен бактсыздыктын негиздери камтылган Асыр сүрөсүндө. Калган нерсенин баары ушул нерсени эле баяндайт деп түшүндүрөт. Имам Шафий бул Мухаммад ибн Идрис, бул 4-нчы атасына таандык кылып айтылган Шафий деп. Өзүнүн аты Мухаммад ибн Идрис. Хижридин 204-жылы дүйнөдөн өткөн. 4 мазхабтын бири. Мунун ата тегинин ниспасын караса, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын бир уруудан болуп чыгышат да. Бани Мутталиптен. Мына ушул нерсесин эскерген. Мына бактылуулуктун себептеринен ушул 4 нерсени эскерди. Алла таалам баяндап айтып аткандай, кулдарым, мен бактылуу болуштун негизги 4 нерсесин эскердим деп. Ал эми Куранда, сүннөттө ушул бактылуулуктун жолдорун кенен баяндап, түшүндүрүп берет дейт. Мындай деп түшүнүп албаш керек. Имам Шафийнин бул сүрөсү башка сүрөлөр түшпөсө деле, ушул өкүмдөр жагынан, баардык нерсе жагынан жетиштүү деген маани эмес бул. Бул жалпысынан адамдын бактылуу, бактысыз болушу жагынан жетиштүү болмок ушул дегенде, илим, амал, жакшылыкка чакыруу жана ушул жолдо сабыр кылуу деген сөз. Эч бир адам кыямат кайымда барып алып айта албайт. Мен бактылуулуктун жолун билбей калыпмын, мен бактысыздыктын жолдорун билбей калыпмын, кайсы нерсе адамдын бактысыз болушуна алып барчу кадамдарды билбей калыпмын дей албайт. Себеби Алла таала мына ушул Асыр сүрөсүндө түшүнгөн адам бактылуулуктун жолун түшүнөт. Асыр сүрөсүн окуп түшүнгөн адам кыйроонун жолун да түшүнөт дейт. Мына ушул жагынан Алла таалам өзүнүн кулдарына ачык айкындап түшүндүрүп берип койгон. Ушул сөздүн да маанисин имам Шафий бул сөзүндө бекитип камтып кеткен дейт.